Бишкекте бийиктиги 9 метр болгон Панфиловдун жаңыланган айкели ачылды. Бүгүн 5 декабрь күнү Бишкек шаарында Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Иван Васильевич Панфиловдун жаңыланган айкелинин ачылышы болуп өттү. Маалыматка ылайык, жаңыланган айкел улуу ата мекендеги согушта Советтик армиянын душманга каршы чабуулга өткөнүнүн жана Москванын алдындагы салгылашуулардын 80 жылдыгына карата тургузулган. Айкелдин ачылышына кала мэри Айбек Жунушалиев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Екатеринбург шаарындагы өлкөнүн башкы консулу Руслан Бийбосунов, Орусиянын Кыргыз өлкөсүндөгү атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко, Орусиянын Свердлов облусунун эл аралык жана ички экономикалык байланыштар боюнча министри Василий Козлов жана КМШ өлкөлөрүнүн дипломатиялык жетекчилери катышты. Митинг реквиемдин катышуучулары тарыхый инсандын эстелигине гүл коюшуп, 1 мүнөттүк тыныгуу менен Панфилов дивизиясынын жоокерлерин эскеришти. Иван Васильевич Панфиловдун айкелинин формасы Свердлов облусу менен болгон эки тараптуу кызматташтыктын алкагында Орусиянын Екатеринбург шаарында колодон жасалып келинген. Эстеликтин бийиктиги 9 метрди түзөт. Ал эми калаадагы Панфиловдун 1942 жылы орнотулган мурдагы айкели кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, Балыкчы шаарына учурунда Панфилов дивизиясы турган жерге коюлду. Булак суперкейжи. Алайда мергенчи адамдын боюндай болгон чоң карышкыр атты. Ош облусунун Алай районунун Нур айылында акыркы учурларда малга карышкырлардын кол салуусу күч алды. Бул тууралуу экология жана климат мамлекеттик комитетинин Алай районундагы аңчы адиси Алимбек Айдаров билдирди. Анын айтымында карышкырлар тобу акыркы 1 айда 11 жылкыны, 2 торпокту жеп кетти. Нур айылында мергенчилердин тобу карышкыр атууга күн сайын чыгып жатышат. 26 ноябрь күнү Нуркамил аттуу мергенчи карышкырлардын бирин атты. Болжол менен дагы 3-4 карышкыр бар, деди Айдаров. Булак турмуш кейжи. Араванда 12 жаштагы баланы таекеси өмүрүн кыйды. Ош облусунун Араван райондук соту 12 жаштагы жээнин өлтүрүүгө айыпталган 16 жаштагы өспүрүмгө өкүм чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ал 12 жылга эркинен ажыратылып, 900 000 сом айып пул салынып, жабырлануучу тарапка моралдык жана материалдык чыгым өндүрүлдү. Маалыматка караганда, баланын өлүмүнө шектелип, 27 июнь күнү 16 жаштагы өспүрүм кармалган. Тергөө ишинин жүрүшүндө маркум баланын үйүнөн 900 000 сомго жакын акча жоголгону аныкталган. Тергөө аракеттеринин жүрүшүндө Ак Сарай айылында жайгашкан бактын ичинде кылмыш иши боюнча далил буюм болгон акчанын турган жери боюнча маалымат алынган. Аталган маалыматты текшерүү учурунда маркум баланын үй бүлөсүнө таандык болгон бактын арасынан алардын үйүнөн уурдалган акчанын 783 500 сому табылган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө кылмышка шектелип кармалган 16 жаштагы өспүрүм Араван райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкери жактоочу жана таятасынын катышуусунда сурак берип, кылмышты мойнуна алган. Ал 25 июнь күнү Ак Сарай айылында таекесинин акчасын уурдап жатканда анын уулу көрүп калган. Кылмышты жашыруу үчүн аны өлтүргөн. Маркум баланын үй бүлөсүнүн алма багы бар. Кылмышка шектүү, алар алма тергени кетет деп уурулукка барган. Ошол кезде үй ээсинин 12 жаштагы баласы үйдөн чыга элек болуп, кылмышты көрүп калган. Уурулукка кирген жээни таекесинин баласына фокус көрсөтөм деп эки колун таңып мууздаган. 16 жаштагы шектүү 28 июнь күнү Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Булак турмуш. Орусиялык блогер кыргыз кыздын апасын абактан чыгарууга жардам берүүгө убада берди. Орусиялык Дава Каймана аты менен таанымал рэпер жана блогер Давид Манюкян Айнур аттуу кыргыз кызынын апасын абактан чыгарууга жардам берүүгө убада берди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында видео кайрылуу аркылуу билдирди. Кыргыз кызынын айтымында, анын апасын кимдир бирөөлөр жалган жалаа менен карызга батырып, абакка каматып жиберишкен. Эгерде келтирилген чыгымды толук төлөп берсе, апасын абактан бошотушат. Блогер видео кайрылуусунда апасынын карызын толугу менен төлөп, абактан чыгарууга жардам берерин билдирди. Ошондой эле жакын арада кыргыз кызы менен чогуу Кыргыз өлкөсүнө келип, бир туугандары менен жолугушаарын кошумчалады. Ошондой эле Давид Манюкян кыргыз кызы тууралуу жаман ойлоп, терс пикир айтып жаткандарга кайрылды.
Мен кыргыздарды кең пейил калк катары билем. Ал менин сунушума макул болду. Ал жалгыз эле мени менен барбайт. Ал жакка толук командабыз менен барабыз. Мен жаныма көптөгөн балдарды алдым. Алар эс алып келишет. Ошону менен бирге мен аларга акча табууну үйрөтөм, деди блогер. Эске салсак, Давид Манукян буга чейин Айнуранын кыялын орундатып Дубайга жолдомо алып берген. Ошондой эле Москвада курьер болуп эмгектенген Элеман аттуу кыргыз жигитке акыркы үлгүдөгү iPhone 13 смартфонун белек кылган. Булак Супер KG.